2011 15 апрелде өкмөт атайын токтом чыгарып, өкмөттө башчысы премьер-министр Атамбаев кол коюп, 49% улутташтырылган акцияны сатайлык деп жогорку кеңешке алып келгени чын. Ошентип издеп аткан урубуз, издеп аткан коррупционер чиновнигибиз Атамбаевга болуп чыгып калып атпайбы? Өзү ошону кандай кылып алып келген, кандай болгон ошол кезде? Өкмөттөн чечим чыгарган, Кыргызстанга акча керек, улутташтырылган буюмдарды сатайлык деп, ошонун ичинде Мегакомдун 49% акциясындагы сатайлык. 10-жылы улутташтырылган, 11-жылы апрелде 1 жылдан кийин Атамбаев аны сатабыз деп атат. Мына ким сатабыз деген киши чыгып калды. Абдил Сегизбаев өзүнүн шефин суракка алыш керек. Ал эми Койташта убагында Максим Бакиевке тиешелүү 2,5 гектар жерди өзүнүн кол алдындагы адамдар аркылуу өзүнө алып хан сарай курулуп атканы коомчулукка тарап, Максим Бакиевтердин менчигин, ал эми Атамбаевдин жакын адамдары Максим Бакиевдин бизнестерин бүгүн да тейлеп жүргөндүгү мындай ачыкталып, жарыяланып, документтери менен чыкты. Яны ошентип ал өзүнүн акыркы максатына Акаев менен Бакиевден мейлем, алар жооп бере албайт, тынымсыз жамандап атат. Азыр жаман көргөн адам сен Акаевчылсың, Бакиевчилсиң деп айтат. Атамбаев менен макул болбой, башкача ой айтсаң, сен Бакиевдин же Атамбаевдин заказын аткарып атасың дейт. Атамбаев Бакиев менен коюн колтук алышып, кучакташып, орден алып, арак ичип, анда министр, премьер-министр болуп иштеп жүргөндө биз өмүрүбүздү тобокелге салып коюп, аны менен күрөшүп жүргөнбүз. Бүгүн ал бизди Максим Бакиевдин досу жана өнөктөшү катары көргөзүп атат. Өзү жасаган ишти бизге оодура салып атат. Эми мен жана кыргыз макалында айтылгандай эле, бул осурган кыз осурбаган кыздын бетин аймайт дегендей эле болуп атат да. Тилекке каршы Атамбаев ушактын деңгээлинен көтөрүлө албай калды. Ушактын деңгээли кандай? Бүгүн укса, мындай турбайбы деп бул жакка кетет. Эртең башка негизсиз эле бир сөз укса, мындай турбайбы деп бүт мамлекет экинчи жака бурат. Анан алар негизи жок болгондон кийин эч кандай максатка жетпей келип атабыз да. Ошон үчүн 5-6 жылдан бери Атамбаев президент болуп турганда бир тармагыбызда реформа башталган жок. Аягына чыкмак турсун, реформа башталган жок. Мынакей Атамбаев жамандап жүргөн, Акаевчил, Бакиевчил деп баары жамандайт, жаман көргөн адамдар. Ошолардын жанында эң акыркы мүнөткө чейин болгон адамдар бирөө оң жагында, бирөө сол жагында, бирөө оң колу, бирөө сол колу.